Assalamu алейкум. Билесизби, инсультта өлүмгө көбүнчө оорунун өзү эмес, биринчи оорун өттөрдө адамдардын, жанындагы адамдардын кылган аракети себеп болот. Биринчи жардам кылгандын ордуна көбүнчө адамдар кайдагы бир керексиз иш аракеттерге жумшашат, өзүнүн алтындай болгон ошо биринчи мүнөттөрдө. Бүгүн ошол жөнүндө сөз болот. Инсульттун скорый келгенге чейин кандай кылыш керек, эмне кылбаш керек, андан кийин эмне кылуу керек. Биринчи эмне кылбаш керек? Инсульт болгон адамга тамак бербеш керек. Биринчи мүнөттөрдө ошо скорый келгенге чейин тамак бербеш керек, суу бербеш керек. Инсульт болгондо көбүнчө нарушение глотания болот да, ошол тамак ичкенде өпкөсүнө кетип калып, дем албай, скорый келгенге чейин асфиксия болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн вообще суу, тамак берген, суу сурайт, озун бургат деши мүмкүн, вообще бергенге болбойт. Экинчи очередь больной постоянно ошо турганга аракет кылат же отурганга аракет кылат, мындай кабыл албайт да, же өзү түшүнбөйт, же кабыл алгысы келбейт ошол моментте, же протокол иштебей калса ошол маалда. Ошон үчүн отургузганга, тургузганга вообще категорически запрещается, болбойт. Анан үчүнчүсү, эң главныйсы, бул таблетка, вообще эч кандай дары дармек бергенге болбойт. Эмне үчүн дегенде, сиз эмне үчүн дегенде, сиз кайдан билесиз кайсы инсульт менен азыр ооруп атат ошол оору? Эгерде геморрагический инсульт болсо, биздерчи көбүнчө дежурный таблеткалар Капотен, Каптаприл, Энлаприл, аспирин дегендерди сразу осуна сала коебуз да. Ошол эң туура эмес. Биринчи очередь сиз кандай инсульт болгонун кайдан билесиз, аны только Алла билет. Биринчи очередь, эгерде мээсине кан куюлган болсо, сиз эгерде кан суюта турган таблетка берсеңиз, ал жерде всего лишь 2-3 миллилитр кан куюлган болсо мээсине, андан кийин 100 миллилитрге чейин көбөйүп кан көп куюлуп, мээси жок болуп, комага түшүп, больницага жетпей өлүп калыштыгы мүмкүн да. Экинчиси, эгерде ишемический инсульт болгон болсо, давлениясын резко түшүргөнгө дагы болбойт. Эгерде мээ өзү катастрофа болуп, кислород жетпей, кан тамырлар бүтүп калып, кыйналып атса, сиз еще плюс демени кан басымын азайтып түшүрсөңүз, анда вообще катастрофа болуп, кислороддун голоданиyaдан наоборот көбүрөөк очаг, чоңураак очаг ишемей чоңоюп кетиши мүмкүн мээдечи. Мынча очаг мындай болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сиз билбейсиз пока. Ошон үчүн категорически таблетка запрещается, бергенге болбойт. Көбүнчө суроолор болушу мүмкүн, ушуну айтып атканда, кантип билебиз ошонун себептери депчи, белгилери. Биринчи белгилери эми бардык жерде эле плакаттарда, рекламаларда, бардык жерде эле инсульттун себептерин жазып жүрөт, көрсөтүп жүрөт. Көбүнчө оозу чулдырап, внезапно сүйлөй албай калышы мүмкүн, же оозу чулдырап мындай жакшы сүйлөй албай калышы мүмкүн. Бир жак бети же болбосо бир жак телосу чымырап калышы мүмкүн, катты чымырап. Эгерде или бети кыйшайып, бетке суук тигенде деле кыйшайт, бирок именно инсультта көбүнчө оозунун чекесине шилекей агып, ошо оозунун чекеси ылдыйга түшүп калат да, көбүнчө ушул белги. Воспалениеден разницасы лицевой невриттен. Ошон үчүн биринчи ошол белгилер да. Эми бул белгилердин бардыгын күтүп отуруш шарт эмес. Качан бут иштебей калат, качан кол иштебей калат, качан эсин жоготот деп. Ошолордун бир белгиси уже достаточно болду. Ошо күтүп отурбай биринчи жардам бул скорый чакырыш керек. Табылып калып барбай же дем салдырып жеңгирип кетти дебестен, биринчи очередь же бир чай берден ошону ичиш керек, анан мына көрсөтүш керек. Скорый чакырыш керек. Инсульт деген сөз менен, инсульт болду, давай скорый келип чакыр. Андан кийинки жардам эмне кылыш керек? Скорый эми сразу 10 мүнөттө жетип келбейт. Скорый азыркы заманда минимум 1 саат же 30 мүнөт же 15 мүнөт болушу мүмкүн да, или 2 саат. Ошол маалда эмне кылуу керек? Эгерде больной сознаниясында болсо, сүйлөп отурган болсо, сознаниясында, бирок протокол иштебей же бети кыйшайып чымырап калган болсо, биринчи очередь больнойду ошол сурап калыш керек, суроолор. Эмне таблетка ичкен, ушул качан башталды, ушул азыркы белги болуп аткан, кол иштебей калса, кол качантан баштап иштебей калды, кайсы оорулар менен ооруган, кандай таблеткаларды ичет. Бул дарыгер үчүн өтө баалуу информация да, орусча айтканда. Экинчиден таза аба, чистый воздух обеспечена, ошол больнойго аба жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгерде тар кийим кийген болсо, үчүнчүдөн ошолорду чечип, жеңил кийим кийгизип, бош. Андан кийин жаткызганда башын где-то 30 градуска көтөрүп, анан мындай кылып башын кыйшайтып, башына затылыгына подушка коюп койбосо, далын менен кошуп бирге көтөрүп, 30 градуста мындай кылып жаткызып коюш керек. Эгерде эсинде жок, комага түшүп калган болсо, анда оң жамбаш же сол жамбашка жаткызып туруп, башын ошол жер жака бир аз буруп коюш керек да. Эмне үчүн дегенде, оозундагы рвотный масса болушу мүмкүн, судороги болушу мүмкүн. Ошол бүт алги өпкөсүнө кетип калбай, сыртка чыгып атат. Анан тилин дагы жутуп алат, эсинде болбогон адам көбүнчөчү. Ошондо ошол нерселер өпкөсүнө кетип калбаш үчүн башын ылдыйга буруп, оң же сол жамбашына жаткызып койсо жакшы болот ошол. Андан кийин эсинде болсо дагы больной
андан эч жака мүмкүн болсо кетпеш керек. Любой момент эсин жоготуп, любой момент судорог болушу мүмкүн да. Ошон үчүн вообще болбойт. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, алиги больной эсинде жок болуп жаткан жеринен таап алгандар болот да, көбүнчө уктап атат деп. Уктап аткан жерден болсо, уктап атат экен, коңгур тартат деп жаткызып утура калтырып коюшу мүмкүн. Эң ушул неме адашкандар ушул көбүнчө комада алып келгендер, ушу биз дагы утура коңгур тартат экен, эртең турса туруп айтат деп, анан кийин эртеси күнү жетип келгендер да, 10 сааттан кийинчи. Ал уже поздно болот, уже өлүп клеткалар. Там очаг ишемии сформироваться этип калат. Ошон үчүн андан кийинки дагы белгилер, ошо белгилер дагы убактынча болушу мүмкүн. 5-10 мүнөттөн өтүп кетет да алар. Аны өтүп кетти, болду деп туруп, анан кийин көрүнөм деп кийинкиге калтырууга вообще мүмкүн эмес. Сразу срочно скоро чакырып барып, томография түшүрүп, эгерде ал жерде подтверждение болбосо, андан кийин успокоиться эткен жакшыраак болот да. Мүмкүн болсо. Ар бир убакыт өткөн сайын, ар бир туура эмес кыймыл бул дополнительный нейрондордун өлүшүнө алып келет. Нейрондор өлгөн сайын, очаг ишемия чоңойгон сайын инвалидизация еще грубее болуп, бир кол вообще иштебей салынып, кийин восстановление болбой, анан өмүр бою бир киши ошол менен бар болот да. Ошон үчүн мүмкүн болсо оорубаганга аракет кылыш, астына инсульттун кантип астына алыш жөнүндө мен кийинки видеолордо подробно түшүндүрүп берем да, азыр убакыт аз болгондуктан көп сүйлөбөстөн. Эгер ушул видео жаккан болсо, кайсы ушул видеону көргөндөн кийин кайсыл бир киши ушул туура алгоритмди инсульт жөнүндө эстеп калган болсо, анда мен бул видеону иштен калып бекерден тарткан болбойм да. Ошондо мүмкүн болсо бардык ошол кылган уккан ошо алгоритмди туура колдонууга аракет кылган. Оорубагыла эч качан. Саламатта калыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.